мына алдында Кытайларды омондор алып келатышат. Могул омондордун арасында кеткен бүт Кытайлар. Кечээ 5 августта Нарындагы Солтон Сары алтын кенинде 250 адам чогулганын Супер KG порталына окурман маалымдады. Маалыматка ылайык чогулган эл кен иштеткен кытайлык компаниянын кызматкерлеринин чыгып кетишин талап кылышкан. Чогулгандар Кытай компаниясына коюп жаткан талабын айттыруу үчүн 5-6 баланы жиберишкен. Бирок алар барган балдарды уртокмокко алышыптыр. Азыр абалды тынчтык жолу менен чечүү каралып жатат. Учурда абал тынч дейт окурман. Ал эми өздүк булактардын берген маалыматына ылайык чогулгандар компанияга барганда ортодо пикир келишпестик орун алып, жергиликтүү тургундар менен кытайлык жумушчулар бири-бирине карата таш ыргыткан. Мында топтолгондор талабы аткарылмайынча Солтон Сарыда болуп, тынчтык митингин улантабыз дешти. Эртең 7 августта бул маселе боюнча жыйын болот деди өздүк булактардан. Бүгүн 6 августта Солтон Сарыда жергиликтүү бийлик эл менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 1 вице-премьер Кубатбек Боронов эл менен сүйлөшүү үчүн барат. Учурда Нарындын Солтон Сары кенинде абал туруктуу.